Саламатсыздарбы, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Мен Сапарбек агай. Бүгүнкү жакшы позитив кабарлар бар, ошолор менен сиздерди бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Биринчи жакшы кабарыбыз бул Белград шаарындагы дүйнөлүк биринчилик күрөшүндө Айпери Медет кызынын биринчиликти алганы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктаймын. Нокен районунун атынан, тренерлердин атынан, спорт школунун атынан куттуктаймын. Карасаңыздар, биздин кыздар дүйнөнү таң калтырып, ийгиликтерге жетишип, ар бир 6,5 миллион элдин баары сүйүнүчү койнуна батпай куттуктап атышат. Ошолордун катарында мен да куттуктап коеюн. Экинчи темабыз бүгүн оюму, ички сезимими сиздерге жакшылап түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын. Ошон үчүн жөнөкөй тилде сүйлөйүн. Мына биздин Кыргызстанда бир гана спорт мектеп РСК. Сиздерге оңой болуш үчүн спорт интернат деп айтайын. Бир гана борбор шаарыбызда бар. Башка жакта жок. Азыр мен айта турган темам эмне үчүн спорт мектеп Жалал Абад, Ош же Баткенге курулбайт. Бул теманы козголгонуна 10 жыл, 15 жылдан ашык бул темалар козголуп айтылып эле калып атат, эч кандай натыйжа чыкпай атат. Депутаттардан дагы чоң трибунада бул суроолор берилген. Şu Талайбек Масабиров берген, Тазабек Икрамов берген. Бирок бардыгы суроолор берилет, эч кандай натыйжа жок, сөз түрүндө калып кетип атат. Эмне үчүн Ош шаарында же Жалал Абад шаарында орнош керек экендигин мен сиздерге мисал кылып айтып берейин. Мисалы, Ош, Жалал Абад, Баткен жеринде окуучулардын саны спорт интернатка кирем деген окуучулардын саны көп. Себеби элдин саны түндүккө караганда түштүктө көбүрөөк. Биринчиси бул. Экинчиси жол узак. Мисалы 1000 километр эле деп коелу, 1000 километрге алып барып, экзамен тапшырып, кайтара алып келиш. Окууга өткөндөн кийин дагы ата-энеси ар 6 айда жөнөтүп турганда дагы ар 6 айда ата-энелер уктабай коркуп чыгат. Жолдо кандай болду экен, аман эсен болду бекен деп. Ош Бишкек жолу өзү кандуу жол, билесиздер. Мен дагы мына көп жылдан бери тренер болуп иштеймин. Şu балдар менен Бишкекке барган сайын Кудай деймин, келгенде Кудай деп балдар дүйүнө жеткиргенде гана уктайбыз. Бул бир гана мен эмес. Түштүктөн Бишкекти көздөй Мелдешке барган бардык тренерлер ушундай болушат. Мисалы, акыркы 2 жылда Жалал Абадтан кабыл ала баштады эле спорт интернатка. Бул эң жакшы көрүнүш. А сиздер, мен чынын айтсам, ишенесиздерби, ишенбейсиздерби, жол кырасы жок, жүздөгөн окуучулар. Өзү негизи 7 класс бүтүп алат да спорт мектепке. Жүздөп, 200дөгөн окуучу балдардын ата-энеси акчасы жок эле Бишкекке тапшыра албай калат. Таланттуу спортсмендерибиз ошентип окубай калып атат спорт мектептечи. Мындайлар өтө көп, укмуш көп сандагы. Анан эмне үчүн баланы спорт мектепке окутуш керек деген тема койдум. Спорт мектепке өзү 7 класстан кабыл алат. Ошондо 4 жыл окуйт дагы бала, 4 жыл мектеп программасын кошуп туруп спорт интернатта окуйт. 11-ди бүткөндөн кийин баланын мастерди толтуруп, КМСти толтуруп, дагы чоң спортко кирем дегенде, кадет деген бул окуучулук күнү бүтөт дагы курсникке 2 жыл калат. Бул уже молодежька өттү деген сөзү, жаштарга өттү деген сөзү. Ошо 6 жылдын ичинде, 4 жылдын ичинде ийгиликке жеткендер жетет, мастерди толтургандар толтурат, болбой калса жогорку окуу жайларына кирет. Урматтуу ата-энелер, мен азыр бизден дагы Нокенден көп балдар спорт мектепти бүтүшкөн. Көбү азыр милицияда, юрист, прокуратурада иштейт. Ошо менен спорт мектепти Бишкекте бүткөн менен жөнөкөй айылдагы бүткөн баланын айырмасын мен өтө жакшы билип калдым. Өзү улуу педагогдор айткан, адамды личносту 3 нерсе гана
тарбия бере алат бул дүйнөдө? 3 гана нерсе. Бул ата-эне, мектеп, коом. Ушулардын эң көп буруп кеткени бул коом болот. Коом. Ата-эне канча жакшы тарбия бербесин, мектеп 10 жыл тарбия берет. Коом айлана чөйрөнөсүндөгү балдар bir күндө бузуп коет. Ошон үчүн коом эң чоңнок, онду бүткөндөн кийин коомдон этият болуш керек. Сен ким экениңи айт, досуң ким экенин айтсаң, мен сенин ким экениңи айтып берем деген макалга ылайык бул. А мен мына спорт мектепти бүтүп, коому өзгөрүп, баланын ой жүгүртүсү өзгөрөт, шаарды көрөт, бала такыр башка болуп калат. Ал сөзсүз эле чемпион болбосун. Кийин башка университеттерге окуйт, университетте 5 жыл күрөшүп берет, өтө жеңилдиктер берилет. Ошондуктан баланы спорт мектепке окутуш керек. Мына Нокенде эле канча окунуп бүткөн балдар СМБде иштеп жүрөт, мына биздин эле окуучулар. Ошондуктан балдарды колдон келсе баланы спорт мектепке киргизгиле. Эгер анын жөндөмү болсо, бул бир гана күрөш гана эмес, ал жерде футбол бар, башка түрлөрү көп. Ошону баланы берүүгө аракет кылыш керек. Эми үчүнчү темам. Мына депутаттар, 120 депутаттар 5 жыл иштеди. 1 жылды кошуп 6 жыл. Мен ошо депутаттарга айтарымда 6 жылдын ичинде ошо депутаттар 120сы биригип, жакшы аракет кылганда Ошко же Баткенге, Жалал Абадка спорт мектеп орнотуп койсо болот эле. 120 депутат эгер жаштарды ойлосо, Кыргызстандын келечегин ойлосо, бардыгы биригип туруп 120сы. 3-4 суроо берип калып калгандан көрө ушуну орнотуп койсо болот. Мен ошолорго эле капамын. Башка эч нерсесине капа эмесмин мен. Акыры качандыр бир мезгил келет курула турган. Убакыт канча балдардын таланты кор болуп кетип атат. Канча балдар бара албай акчасы жок калып кетип атат. Эми ушундан пайдаланып өзү кече эле Садыр Жапаровичке мен кайрылуу жасадым эле. Бүгүн дагы бир жолу кайрылуу жасап коюуга уруксат этесиз. Урматтуу Садыр Жапарович, элдик президент, биздин президентибиз сиз. Мен сиздин букараңызмын. Менин суроома, ушу берилген суроолорума жооп берип коюңузчу, сизден суранам. Акылбек Жапаров, Камчы Ташиев, сиздерге кайрылам. Мен дагы бир мындай мактанып жүрөйүнчү, мага президентибиз жооп берди, мектеп интернат боюнча мен жооп алдым деп, өзүмүн гражданин Кыргызстандын букарасы экениме, мени президент менин сөзүмө укту, видеодон көрдү деп, менде бир сыймыктануу пайда болсунчу, сизден суранычы. Эми мынабы кандай сонун, канча миң-миңдеген ата-энелер, мен көп жерлерде сүйлөшөмүн ата-энелерим менен, Баткенде дагы, Ошто дагы, Жалал Абадта дагы, бардыгы макулда. Эми сизге мына азыр сонун убакыт келди, урматтуу президентибиз. Өзүңүз дагы дене тарбия институтун бүткөнсүз. Бул проблемаларды мага караганда сиз эки эсе жакшы түшүнөсүз. Анын үстүнө ошну окуган экенсиз өзүңүз дагы. Өзүңүздүн дагы досторуңуз көп болсо керек, спорт мектепти бүткөн. Ошондуктан сизден дагы бир жолу суранып кетем. Ушу биз жака, түштүк жака спорт мектеп ачып берсеңиз экен. Кече кайрылдым дедим го сизге. Мына эми бизде азыр департамент болууга туура келип атат экен да эми. Кече сизге түшүндүргөнмүн. Департамент ошону бизге Кыргыз спорт министрлиги деп кече суранган элем, ушундагы бир эске алып койсоңуз экен. Мисалы Казакстан, Россия, Прибалтика жакта жалаң эле спорт министрлиги бар да. Жалаң эле. Алар анан бир спорт министрлиги менен сүйлөшөт да чет мамлекетке барганда. Азыр биз маданият министрине карайбыз. Ошонун бир бөлүгү агентство элек, эми департамент деп атат. Эми ким сүйлөшөт биз менен?
Sport министри Кыргызстандын атынан барса сүйлөшөт да. Но Казакстанда мен эгер жалган айтып койбойын, ар бир областтарда спорт мектеп бар. Ар бир областта. Өзбекстанда мен билгенден Андижанда бар, Ташкентте бар, башка областтарында бар. Урматтуу президентибиз, сизден дагы бир жолу şu түштүк элин атынан деп эле коеюнчу. Туура айтамбы, туура эмеспи, кечирип коесуз. Ата-энелердин атынан, окуучу балдарынан бизге Ошкобу, Жалал Абадкабы спорт интернат ачып берүүңүздү сизден суранып кетемин. Сиз канча миңдеген адамдардан сооп аласыз, пата аласыз, сиздин өмүрүңүздү тилейт бардыгы. Бул биздин азыркы мезгилдин талабы болуп калып атат. Ар бир кыргызстандык түштүктүн тренери корккону бул жол коопсуздугу. Урматтуу президентибиз, кээ бирде акчанын аздыгынан 7 адамдын ордуна 10 адам отургузуп барабыз. Элестетиңиз, 10 окуучу менен кетип атабыз. 700-800 километрге кышында, жайында кайтара алып келебиз. Ар бир тренер уктабай шоферди алаксытып кетет. Мен эмсизге көзүм менен көргөндөрдү айтайын. Жарым жолдо токтотот, шофердин уйкусу ачылса экен деп. Аман эсен алып келиш балдарды. Жол коопсуздугу узак. Спорт мектепке кеткен окуучуларыбыз каникулда өздөрү келет. Биз таксилерди сүйлөшүп беребиз. Ата-энеси сөзсүз чакырат. Келгиче уктабай чыгышат жолдон деп. Кандай келет экен балам? Кар жаап койду. Кышкы каникул болот да. Мына эртеңден баштап каникул спорт мектепте. Ушу көйгөйлөрдү чечип бериңизчи, урматтуу президентибиз. Анан көргөндөр поделить койгулачы шуну баардык группаларга. Мен Кудайдан болуп, Кудай буйрса мен ишенемин. Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев, урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, жооп берип коюңузчу. Сизден бир гана суранычым, ушу менин кайрылган маселем боюнча жооп берип коюңуз. Анан ишенемин, сиз азыркы убакта президент болуп атканда ушу көйгөйдү чечип берериңизди ишенемин. Кудай буйрса, Ошко же Жалал Абадка, Баткенге спорт интернатты ачып бересиз. Жана сизден чыдамсыздык менен жоопту күтүп, сизди урматтоо менен Сапар агай.